бир да туура жай калбаш керек. Эл каттоо бир мезгилде ар бир адамды мүнөздөчү демографиялык, экономикалык жана социалдык маалыматты чогултуу процесси. Эл каттоонун негизги максаты калктын санын, жайгаштырылышы жөнүндө маалыматтарды алуу. Мындай өнөктүк бүгүн өлкөнүн аймагында, анын ичинде Жалал Абадта да башталды. Эл жана Тура жай фондунун каттоо 25 марттан 3 апрелге чейин болуп өтөт өзү 10 күн. Жалал Абад шаарында азыр бул саясий иш-чарага 400 ашык переписный персоналдар окутулуп, үйрөтүп, бүт бардыгы симкалар менен камсыз болушту. Бул ирет эл каттоонун өзгөчөлүгү маалыматты электрондук ыкмаларды колдонуу менен чогултуу. Тагыраагы каттоочулар жеке телефонуна орнотулган тиркеме аркылуу жүргүзүшөт. Каттоочу кызматкерлерге атайын күбөлүк жана QR код берилет. Чыныгы каттоочуларды ошол документтери аркылуу текшерсе болот. Азыр каттоо иштерин баштаганга даярданып турабыз, Кудай кааласа. Уже ар бирибиздин телефонубузга ошол өзүм берген тизмелер толугу менен келди. Мисалы мен өзүмдө 118 адамды тактайм, Кудай кааласа. 6 адам. Атап өтсөңүз ар бирин бирден, Каттоо процесси кандай жүргүзүлөт? Туруктуу жашаган жери боюнча ар бир адам каттоочу менен интервьюдан өтөт. Анда жарандарга үй бүлө мүчөлөрү, социалдык, экономикалык абалына байланыштуу 40ка жакын суроо берилет. Анын жооптору электрондук каттоо барагына киргизилип, андан ары улуттук статкомдун борбордук серверине жөнөтүлөт. Ошондой эле ар бир адамдын маалыматы сыр сакталуусуна кепилдик берилет. Жакшы. Мына азыр эл каттоодо мага келишип, катташып, элдин санын жазып, не кылышып атат. Мен буга кошулам. Ар жылы каттоо болуп турганы жакшы. Элдин санын билгенибиз жакшы. Каттоого ар бир жаран, анын ичинде 1 жылга чейинки мөөнөткө чет өлкөгө кеткен кыргызстандыктар алынат. Ошондой эле 1 жылдан бери Кыргызстанда жүргөн чет өлкөлүктөр да каттоодон өтүшөт. Элдин каттоого алынышы өлкөнүн экономикалык, социалдык жана демографиялык абалын билип, экономикалык кырдаалды жөнгө салууга өбөлгө болот. Биздин статистика үчүн ар кандай эсептөөлөрдүн негизи болот. Себеби мына быйылкы жылы чыккан калктын санына карап, кийинки 10 жылда биз төрөлгөндөрдүн санын кошуп, өлгөндөрдүн санын алып, сыртка чыгып кеткендерди чыгарып, киргенди кошуп, калктын санын эсептеп бара беребиз. Ошону менен биздин 10 жылдагы калкыбыз 6,5 миллион болду. Эми азыркы эсептөөбүздө ошонун баары туура болдубу, так болдубу, ошону тактап алышыбыз керек. Анан бул дагы кийинки 10 жылга бизге базис болуп берет. Өлкө боюнча элдик каттоо жараяны 10 жылда бир жүргүзүлөт. Буга чейин биринчи жолу 1999 жылы, экинчи жолу 2009 жылы жүргүзүлгөн. Быйыл жүрүп жаткан каттоо 2019 жылга пландалган. Бирок пандемияга байланыштуу токтоп калган болчу. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.